Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Биринчи бөлім. Темір тор артындағы 5 жыл жана алдамчы үміт. Түрмөнүн оор темир эшиги кич этип ачылганда, сырттагы аяздуу аба өпкөнү жарып, жиберчүдөй ички кирди. Мен Азамат, мындан туура 5 жыл мурун ушул басогону аттаганда, жаш үміткө толгон. Сүйүү үчүн баарын курмчалууга даяр жигит элем. Бүгүн болсо жүзүмдө бырыш, чачымда ак, ал эми көзүмдө терең бир чарчоо бар. Колумда эскирген кичинекей сумка. Ичинде 5 жыл бою жаздыктын астына катып келген сүрөт, жубайым Назиранын күлүп түшкөн сүрөтү. Кана, Азамат, жолуң ашык болсун. Экинчи бул жерге кадам баспа, деди күзөтчү табалагандай эмес, чын дилинен аягандай. Мен унчукпай баш ийгидим. Менин оюмда бир гана нерсе бар эле. Назира, 5 жыл мурун болгон ошол каргашалуу түн көз алдыма тартылды. Өткөн күндүн жаңырыгы. 5 жыл мурун биз бактылуу элек. Назира экөөбүз жаңы гана үй алып келечекке чоң пландарды түзүп жатканбыз. Бирок бир кечте баары талкаланды. Назира жумуштан келе жатып, рулда баратып байкабай бир адамды сүзүп кетти. Ал кыркануунан титиреп мага чалды. Окуя болгон жерге барганымда, ал жерде жаткан адамдын деми үзүлгөнүн көрдүм. Назира менин бутума жыгылып ыйлады. Азамат, мени кечир. Эгер мен түрмөгө кетсем, карыган апам эмне болот? Менин карьерам, жашоом баары бүтөт. Суранам, жардам бер. Мен ана аябай сүйөт элем. Анын ордуна күнөөнү өз мойнума алдым. Тергөөчүгө мен рулда болчумун деп көрсөтмө бердим. Ошентип Назиранын ордуна мен 5 жылга кесилдим. Ал мага, сени өмүр бою күтөм, ар бир күнү келип турам, сен менин баатырымсың, деп убада берген. Биринчи жылы ал ай сайын келди. Экинчи жылы каттар азайды. Үчүнчү жылы ооруп жатам, жумуш көп деген шылтоолор көбөйдү. Акыркы 2 жылда ал такыр келбей калды. Бирок мен аны актачумун. Ал кыйналып жатат, мени көрүү ага оор болуп жатат деп өзүмдү алдачумун. Музда кабыл алуу. Такси мени өзүмдүн үйүмө алып келди. Үй ичинде жар күйүп туруптур. Терезеден майрамдык дастаркондун четин көрдүм. Жүрөгүм согуп, толкунданып эшиктин коңгуроосун бастым. Эшикти Назира ачты. Бирок ал мен күткөндөй кубанып, мойнума асылган жок. Анын үстүндө кымбат көйнөк, жүзүндө болсо коркуу жана жийиркенүү бар эле. Сен эмнеге бүгүн келдиң? Деди ал үнү титиреп. Назира, мен келдим. Бүгүн мөөнөтүм бүттү. Сагындым сени деп кучактагым келди. Бирок ал артка чегинди. Ошол учурда ичкериден бир эркектин үнү угулду. Назира, ким келди? Тамак муздап калдыго. Төрдөн үстүнө жийбек халат кийген, толук келген бирөө чыкты. Ал мени көргөндө кесирлүү карап. Бул ким? Сенин тиги отурган күйөөңбү? Деди шылдыңдап. Менин башым тегеренип кетти. Назира, бул эмне дегендик? Бул ким? Менин үйүмдө бул эмне кылып жүрөт? Назиранын көздөрү катып калды. Ал мурунку мен билген назик аял эмес эле. Азамат, түшүнсөң. 5 жыл бул өтө көп убакыт. Мен жашмын, мага колдоо керек болду. Бул тилек, ал менин күйөөм. Ооба, биз никеге турганбыз. Эмне? Мен сени каргойм деп өмүрүмдүн 5 жылын тор артында өткөрдүм. Сенин күнөөңдү өз мойнума алдым. Деп кирдим. Тилек алдыга чыгып, мени сумкам менен кошо сыртка түрттү. Эй, сел саяк үнүңдү бас. Бул үй азыр Назираныкы, мен бул жерде кажуюмун. Сенин атың бул жерде жок. Эски соттолгон адам биздин жашообузду булгабасын. Жогул бул жерден. Кычыраган аяз жана жалгыздык. Назира менин көзүмө тике карай албай, эшикти тарс жаап алды. Кулптун буралганы кулагыма ок тийгендей угулду. Сыртта -30 градус суук. Кар калың жаап, шамал бетти ачыштырат.
Мен өзүмдүн каным менен, жаштыгым менен сактап калган босогомдо, жеңил куртка менен калып калдым. Чөнтөгүмдө бир тыйын жок. Шаар муздак. Адамдар жылуу үйлөрүндө майрамдап жатышат. Ал эми мен 5 жыл бою сүйүктүм күтүп жатат деген жалган үмүт менен жашаган акмак азыр көчөдө тоңуп баратам. Жүрөгүмдөгү ууруу сууктан да катуураак сезилди. Демек ушундай экенин да дедим ичимден тишимди кагып. Мен баарын бердим, ал болсо мени муздак көчөгө ыргытып салды. Мен кар баскан жол менен кадам шилтедим. Кайда барам? Кимге керекмин? Бирок бир нерсени так билдим. Эгер мен бүгүн бул аязда аман калсам, бул саткындыктын акысы сөзсүз кайтарылат. Экинчи бөлүм. Аяздагы ажал жана күтүүсүз жолугушуу. Кардын кычыраганы кулакка аянычтуу угулат. Ар бир дем алган сайын өпкүмө муздак ийнелер сайылгандай болот. Назиранын эшикти тарс жаап кулпту бураганы дагы деле кулагымда жаңырып жатты. Телек менин күйөөм, бул үй Назираныкі жогол деген сөздөр мээмди жеп жатты. 5 жыл. 60 ай. 1825 күн. Мен ошол күндөрдүн ар бир секундун Назира үчүн, биздин келечек үчүн деп тиштенип өткөргөм. Абактын тар камерасында жатканда бетон дубалдардан анын элесин көрчүмүн. Анын күнөөсүн өз мойнума алып, темир тор артында чирип жатканда, ал менин үйүмдө башка бирөө менен жыргап жаткан экен. Буттарым тоңуп, сезбей калды. Жука курткам шамалга туруштук бере албай, деним титиреп, эркиме баш ийбей баратты. Шаардын барборундагы жаркыраган чырактар мени шылдыңдагандай сезилди. Кайда барам? Түрмөдөн чыкканда колума карматкан бир аз акчамды таксиге берип салгам. Эски дасторумдун баары мен адам өлтүрүп камалганда тескери карап кетишкен. Ата-энем баягыда эле өтүп кетишкен. Мен бул чоң шаарда чынында эле жалгызмын. Өлүм алдындагы эс тутум. Бир кезде буттарым шилтенбей калды. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринин бурчуна, шамалдан ыктоо жерге чөгөлүп отуруп калдым. Көздөрүм өзүнөн өзү жумулуп баратты. Ушундай болорун уккан элем, адам тоңуп өлөр алдында ага абдан жылуу сезилет экен. Көз алдыма 5 жыл мурунку ошол кеч келди. Назира экөөбүз кечки тамакта отурганбыз. Азамат, сен мени чын эле жакшы көрөсүңбү? Деп сураган эле ал назик үнү менен. Өз жанымдан да артык көрөм деп жооп бергенмен анын колун кысып. Ошол эле түнү ал рулга отуруп, бирөөнүн өмүрүн кыйды. Ал ыйлаганда мен өзүмдө эмес, аны ойлогом. Сен жашсың, сен назикпиң, сен ал жерде чыдай албайсың, мен эркекмин, мен баарын көтөрүм дегем. Көрсө, мен карышкырды койнума багыптырмын. Менин акмакчылыгым анын саткындыгына жол ачыптыр. Күтүүсүз куткаруучу. Эй, тирүүсүңбү? Тур. Бул жерде жатсаң, эртең менен сени муздак өлүк кылып алып кетишет. Бирөөнүн катуу үнү мени эсиме келтирди. Көзүмдү араң ачсам, алдымда эски, кир фуфайка кийген, сакалы өскөн, колунда бир баштык бөтөлкөлөрү бар адам туруптур. Бул шаардын селсаяктарынын бири эле. Кет. Мени жайыма кой, дедим үнүм араң чыгып. Өлгүң келип жатабы? Өлүү оңой, тирүү калуу кыйын. Жүр, мен жайыма барабыз, ал жерде жок дегенде шамал жок, деди ал мени колумдан сүйрүп. Ал мени жакын жердеги подвалдардын бирине алып кирди. Ичинде эски трубалардан чыккан жылуулук бар экен. Ал жерде дагы 2-3 селсаяк отуруптур. Алар мага эски жууркан таштап бир кружка ысык чай беришти. Жаңы чыктыңбы? Деп сурады мени куткарган адам. Анын аты Самат экен. Көзүңдөн көрүнүп турат. Түрмөдөн чыккандардын көзү башкача болот. Саткылыкпы? Саткындык. Дедим мен чайды ичип жатып. Денем бир аз жылый баштады. Мени да аялым ушинтип кууп чыккан.
Үйді тартып алып, ойношу менен жашап алган. Мен ичкен жокмун, мен иштегем. Бирок аялдын куулугуна акылым жетпеди. Эми минтип бөтөлкө терип жүрөм. Мен Саматтын сөздөрүн угуп жатып, ичимден бир нерсе катып баратты. Жүрөгүмдөгү мурунку жылуулук, Назирага болгон сүйүү толугу менен өчтү. Анын ордуна муздак, курч бир сезим пайда болду. Бул өч алуу эмес, бул адилеттүүлүктү орнотуу каалоосу эле. Назира менен Тилектин планы. Ошол эле учурда жылуу үйүмдө Назира менен Тилек шампан ичип отурушту. Ал кеттиби? Деп сурады Тилек терезеден карап. Кетти, кайда бармак эле? Эч кимиси жок. Бул суукта бир жерде тоңуп өлөткө, деди Назира кайдыгер гана. Өлгөнү бизге жакшы. Болбосо, үйдүн жарымы меники деп сотко берип жүрбөсүн. Ал өлүү деп саналса, баары сенин атыңда калат. Бизге тоскоол болбойт, Тилек Назираны кучактады. Билесиңби, Тилек? Ал акмак мени ушунчалык сүйдү дейсиң. Анын ордуна түрмөдө отуруп бергени мага ушунчалык пайда болду. Эми биздин жолубуз ачык. Алар күлүп жатышты. Бирок алар бир нерсени билишкен жок, Азамат аман калды. Жана ал эми мурунку жумшак Азамат эмес. Кайтып келүү чечими. Эртеси күнү таң атканда мен подвалдан чыктым. Самат мага өзүнүн эски, бирок жылуу курткасын берди. Эмне кыласың? Деп сурады ал. Жашоомду кайтарып алам, дедим мен түз карап. Назира мени өлүү деп ойлосо керек. Бирок мен тирүүмүн. Жана мен анын кандай жол менен бул үйгө ээ болгонун билем. Ал адам сүзгөнүн мойнуна алган эмес. Менде али далилдер бар. Мен кар баскан көчү менен ишенимдүү кадам таштадым. 5 жылдык азап мени сындырган жок, ал мени курчутуу. 3 бөлүм. Өлбөгөн адамдын кайтып келиши. Таңкы суук бетти ачтырып, шаар жаңыдан ойгонуп жатты. Самат берген эски куртка мени бир аз болсо да жылтып турду. Подвалдан чыгып жатып, мен артка караган жокмун. Ал жерде калган сел-саяктар мени өлүмдөн сактап калышты, бирок менин жолум алардын жолунан бөлөк. Менин максатым Назира менен Тилектин курган бактылуу жашоосун пайдубалынан бери титиретүү. Биринчи кезекте мага байланыш керек эле. Чөнтөгүндө 5 жыл мурун катылган, керемет менен аман калган эски досум, кичинекей блокнотум бар болчу. Анын ичинде бир гана адамдын номери маанилүү эле. Эркин, ал менин бала кездеги досум, жана кесипкөй юрист. Мен камалганда ал мага ишенген эмес. Азамат, сен рулда эмес болчусуң, мен билем деп айткан. Бирок мен Назираны каргоп, Эркинди да укпай кайгом. Эски достун эшигинде. Эркиндин кеңсеси шаардын борборунда экен. Кире бериштеги күзөтчү менин эски кийимимди көрүп, киргизбей каймакчу болду. Эркинге айтып кой, Азамат келди де. Ал түшүнөт, дедим мен тики карап. 5 мүнөттөн кийин Эркин өзү чуркап чыкты. Ал мени көрүп көзүнө жаш алды. Досум, чыктыңбы? Эмнеге мага кабар берген жоксуң? Мына бул кийимиң эмне? Ал мени кучактап, ичкери алып кирди. Жылуу кеңседе отуруп, мен ага кечеки түнү эмне болгонун айтып бердим. Назиранын саткындыгын, Тилекти, мени аязда талаага кууп чыкканын. Эркин столду бир урду. Мен сага айттым беле. Ал аял сени жөн эле пайдаланды. Назира сени түрмөгө тыгып коюп, 1 жыл өтпөй эле Тилек менен жашап баштаган. Тилек деген курулуш компаниясынын ээси, арам акчасы көп адам. Алар сенин үйүңдү жасалма документтер менен Назиранын атына өткөрүп алышкан. Сен мөөнөтүнөн мурда чыкпайт деп ойлошкон окшойт. Мен алардан эч нерсе сурабайм, Эркин мен болгону чындыкты каалайм. Ал кырсык, ал кишинин өлүмү. Назиранын күнөөсү экенин далилдей алабызбы? Деп сурадым. Эркин ойлонуп калды.
Бұл қиын. 5 жыл өтті. Іш жабылған. Сен өзің мойныңа алғансың. Бирок, ошол кездеги машина кайда экенин билем. Назира аны сатпай айылдагы эски гаражына катып койгон. Эгер ал машинада Назиранын издери калса, же видеорегистратордун эски чиби болсо, бизде мүмкүнчүлүк бар. Назиранын коркунучу. Ошол эле учурда Назира өзүнүн жумушунда отурган. Ал шаардагы белгилүү дизайн студиясынын башчысы болуп калган. Бирок бүгүн анын калуу иштин баспай, кечээки Азаматтын көздөрү эсинен кетпей койду. Ал Азаматты тоңуп өлдү деп ишенгиси келди. Телек чалды. Назира, кабатыр болбо. Мен балдарга айттым, алар шаардагы маркторду, ооруканаларда текшерип жатышат. Эгер ал тирүү болсо, биз аны башкача жол менен тынчтандырабыз. Анын бул жерде жүргөнү биздин абрайыбызга шек келтирет. Телек ал баарын билет. Эгер ал полицияга барсачы? Назиранын үнү титиреп чыкты. Ким ишенет ага? Ал соттолгон адам. Сен болсо кадыр барктуу айымсың. Тынчтан, ал азыр эч ким эмес. Биринчи кадам, күлүгүдөгү аңчылык. Эркин мага жаңы кийим, бир аз акча, жана убактылуу жашай турган батир таап берди. Азамат, сен азырынча көрүнбөй тур. Алар сени издеп жатышат. Мен ошол гаражды текшерем. Бирок мен жөн отура алган жокмун. Кечинде мен өзүмдүн мурунку үйүмдүн жанына келдим. Караңгыда бактардын артына жашынып терезени карап турдум. Назира менен Телек күлүп кечки тамак ичип жатышты. Менин столумда, менин үйүмдө. Мен чөнтөгүмдөн Назиранын сүрөтүн чыгардым. 5 жыл бою жүрөгүмө жакын сактаган сүрөттү майдалап жырттым да, шамалга учуруп жибердим. Назира, сен мени аязга кууп чыктың. Эми сенин жашооңо менин суугум келет деп шыбырадым. Дал ошол учурда Назира терезеге жакындап сыртты карат. Ал мени көрбөсө да, менин каардуу көз карашымды сезгендей денеси титиреп кетти. Ал терезени жаап, парданы бекем тартты. Мен болсо караңгылыкка сиңип кеттим. Менин планым башталды. Мен аларды дароо түрмөгө салбайм. Мен аларды адегенде баардык нерсесинен, акчасынан, абрайынан жана бири-бирине болгон ишеничинен ажыратам. Күн суук болсо да, менин ичимде кайнап жаткан кек мени тоңдурган жок. Эркин мага берген батирде отуруп, дубалга Назира менен Телектин жашоосунун картасын сыздым. Алардын бизнеси, тааныштары, барган жерлери. Мен эми жөн эле Азамат эмесмин. Мен алардын абийиринин эң караңгы бурчунан чыккан элесмин. Эркин кечинде чалды. Анын үнү толкунданып чыкты. Азамат, сен айткан айылдагы гаражга бардым. Назира ал жерди бекем бекитип салыптыр. Бирок мен күзөтчүгө бир аз акча берип, ичине кирдим. Ошол эски Мерседес дагы деле ошол жерде. Үстүн калың чаң басыптыр, бирок дөңгөлөктөрүндөгү кандын издери толук тазаланган эмес экен. Эң башкысы, видеорегистратордун флешкасы ичинде калыптыр. Аны алып чыктым. Азыр техниктерге бердим, 5 жылдык маалыматты калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Менин жүрөгүм тез согуп кетти. Эгер ал видеодо Назиранын рулда отурганы көрүнсө, бул менин эркиндигим жана анын кылмышынын далили. Назиранын тынчсыздыгы. Ошол эле түнү Назира өзүнүн кымбат баалуу үйүндө отуруп, колундагы шампанды иче албай жатты. Телек жумуштары менен командировкага кеткен. Үй ичи тыптынч, бирок бул тынчтык аны коркутуп жатты. Күтүүсү жерден анын телефонуна белгисиз номерден билдирүү келди. Ал ачып караса, 5 жыл мурунку кырсык болгон жердин сүрөтү. Астында кыскача жазуу. Күнөө эч качан эскербейт. Муздак көчү сени күтүп жатат. Назиранын колунан бокалы түшүп, майдаланып кетти. Жок, болушу мүмкүн эмес. Ал өлдү. Телек ал өлдү деди го. Деп кыйкырып жиберди ал. Ал дароо Телекке чалды, бирок анын телефону өчүк эле. Назира бүт үйдүн жарыгын күйгүзүп, бардык эшиктерди бекитти.
Ал ар бир дабыштан, шамалдын улуганынан Азаматтын үнүн уккандай болуп жатты. Телектин бизнесиндеги капстан кырсыктар. Эртеси күнү Телектин курулуш компаниясында чоң көйгөй башталды. Анын эң чоң объектисине күтүүсүз текшерүү көлдү. Салык кызматы жана коопсуздук инспекциясы бардык документтерди камакка алды. Бул эмне дегендик? Ким чакырды силерди? Телек ачууланып кыйкырып жатты. Бизге анонимдүү түрдө сиздин компаниядагы кара касса жана курулуш материалдарынын сапаты начар экени тууралуу толук папка документтер келди, деди инспектор муздак гана. Бул документтерди эркин экөөбүз түнү бою даярдаганбыз. Мен түрмөдө жатканда ар кандай адамдар менен таанышкам, алардын арасында Телектин мурунку эсепчиси да бар болчу. Ал Телектин бардык кир иштерин мага айтып берген эле. Көрүстөндөгү жолу ушул. Мен бүгүн бир жерге барышым керек болчу. Кырсык болгон түнү Назира сүзүп кеткен адамдын көрүстөнүнө бардым. Ал байкуштун аты Канат экен. Жаш жигит, артында карыган апасы калыптыр. Анын мүрзөсүнүн жанында бир кемпир отуруптур. Арык көздөрү үйдан шишип кеткен. Бул Канаттын апасы эле. Мен ага жакындап колуна бир аз акча жана өзүмдүн номеримди карматтым. Апа, кечириңиз. Мен Канатты таанычумун. Сизге жардам берем, деди мен үнүм титиреп. Рахмат, балам. Бирок мага акча эмес, адилет төлөп керек. Баламды өлтүргөн адам түрмөдө дейт, бирок менин жүрөгүм ал эмес деп жатат. Чыныгы канкыр эркиндикте жүргөндөй сезилет, деди ал кемпир мага тике карап. Мен анын көзүн карап, ичимден ант бердим. Апа, сиз туура айтасыз. Чыныгы күнөөкөр жазасын алат. Мен ага убада берем. Түнгү конок. Кеч киргенде мен кайрадан Назиранын үйүнүн жанына келдим. Бул жолу мен ичкери кирүүнү чечтим. Мен бул үйдүн ар бир бурчун, ар бир терезесин билем өзүм салганмын. Күзөтчүлөр Телектин көйгөйлөрү менен алек болуп, пасторунда жок экен. Мен акырын экинчи кабаттын терезесинен ичкери кирдим. Назира конок бөлмөсүндө уктап калыптыр. Төшөктө Назиранын жанында мен 5 жыл мурун ага белек кылган алтын шакек жатат. Мен аны алдым да, анын ордуна түрмөдөн алып чыккан эски, дат баскан темир зымды калтырып койдум. Анан анын кулагына акырын шыбырадым. Түшүмдө мен бараткан аязды көр, Назира. Назира чочуп ойгонду, бирок бөлмөдө эч ким жок эле. Тек гана ачык калган терезеден кирген муздак шамал пардаларды желбиретип жатты. Ал үстөлдөгү темир зымды көргөндө үнү чыкпай катып калды. Бул зым түрмөнүн тосмосунун бир бөлүгү эле, 5 бөлүм, видеодогу ажал жана 1 жарака. Эркиндин кеңсесинин ичиндеги чыңалуу абаны ийнедей сайып жатты. Техник Адис компьютердин алдында отуруп, 5 жыл мурунку маалыматтарды калыбына келтирүүгө аракет кылып жатты. Мен демимди ичиме катып, экранга тигилдим. Мына, деди Адис акырын. Файлдар ачылды. Сапаты начар, бирок баары көрүнүп турат. Экранда караңгы түн, жааган жамгыр жана машинанын алдыңкы терезеси көрүндү. Саат 23:45. Машина катуу ылдамдыкта баратат. Бир маалда жолдун четинде бараткан адамдын карааны чыкты. Катуу сокку. Айнек чарт жарылып, машина тактаду. Эң негизгиси, видеорегистратор машинанын ичинде бир аз тартып калыптыр. Рулда Назира отурат. Анын жүзүндөгү коркуу, анын титиреген калдыруу. Баары ачык айкын. Азамат, деди эркин ийниме колун коюп. Бул видео менен сени актап аны каматалабыз. Бул сенин эркиндигиңдин баасы. Мен видеону кайра-кайра көрдүм. Назиранын ошол кездеги көз жашына ишенип, 5 жыл өмүрүмдү бергениме ичим ачышты. Бирок азыр өч алуунун маалы эмес, адилеттүүлүктүн маалы. Телектин шектенүүсү. Телектин курулуш компаниясы банкроттуктун босогосунда турду. Салыкчылар анын бардык эсептерин тоңдуруп салышты. Телек үйүнө жинденип келип, Назираны издей баштады. Назира. Бул эмне дегендик?
Кийин биздин документтерди сыртка чыгарды. Деп кекирди ал. Мен кайдан билем, Тилек. Магадагы белгисиз бирөөлөр чалып коркутуп жатышат. Назира ыйлап жиберди. Тилек аялына шектүү карат. Балким, сен азаматты тирүү калтырып, ага жардам берип жаткандырсың. Же ал сени бопсалап шантаж кылып жатабы? Эсиңде болсун, эгер мен куласам, сени кошала кетем. Ал кырсыктын баарын мен жапкам, бирок далилдерди жок кылган эмесмин. Бул сөздөрдү мен үйдүн бакчасына жашыруун койгон тыңшоошул аппарат аркылуу угуп жаттым. Алардын ортосундагы улуу сүйүү акча жана бийлик кеткенде заматта же көрүүгө айланды. Назирага жөнөтүлгөн белек. Эртеси күнү Назиранын кеңсесине чоң гүлдести келди. Ал кубанып Тилек жиберди го деп ойлоду. Бирок гүлдестени ачканда ичинен бир конверт чыкты. Конверттин ичинде видеорегистратордон алынган сүрөттөр. Назиранын рулда отурган учуру жана сүзүлгөн адамдын денеси. Астында мындай жазуу бар эле. 5 жыл мурун сен өлүмдү тандагансың. Эми өлүм сени тандады. Тилек сени сатканы жатат. Назиранын деми кысылып кеңседен атып чыкты. Ал Тилекке ишенбей калды. Тилек болсо Назираны өзүнүн кылмыштарына шерик катары полицияга берип, өзү качып кетүү планын түзө баштаган эле. Түнгү беттешөө. Мен Назиранын жолун тосууну чечтим. Кечинде ал жумуштан жалгыз чыгып, унаа токтотуучу жайга баратканда мен көлөкөдөн чыктым. Салам, Назира, аяз сени тоңдурган жокпу? Дедим мен баяу үн менен. Назира машинанын ачкычын түшүрүп жиберип дубалга такалды. Азамат, сен тирүүсүңбү? Суранам, мени өлтүрбө. Сага акча берем, баарын берем. Мага сенин арам акчаң керек эмес, мен ага жакындадым. Мага сенин 5 жылдык өмүрүмдү кайтарып беришиң керек. Бирок сен аны бере албайсың. Ошондуктан сен Тилек экөөң бири-бириңерди жеп бүткүчө күтөм. Тилек. Ал сени өлтүрүүнү буйруган. Ал сени издеп жатат. Деди Назира титиреп. Билем, бирок ал азыр өзүнүн терисин сактап калуу менен алек. Назира, эсиңдеби, сен мага сени эч качан сатпайм дедиң эле. Эми карачы, сенин жаңы күйөөң сени түрмөгө даярдап жатат. Мен бурулуп, караңгылыкка сиңип кеттим. Назира болсо жерге чөгөлүп өксүп ыйлап калды. Ал эми Тилектин кайда жашырынганын жана ким менен сүйлөшүп жатканын эркин экөөбүз биле баштадык. 6 бөлүм. Саткындардын салгылашуусу. Түн ортосу. Тилектин курулуш компаниясынын кеңсесинде жарык өчпөй турду. Ал сейфиндеги акыркы накталай акчаларын, жасалма паспортторун жана жашыруун документтерин сумкага салып жатты. Анын планын мен тыңшоочу аппарат аркылуу угуп турдум. Назира, кечирип кой, бирок мен жалгыз кетишим керек деп күбүрөндү ал өзүнө өзү. Сен азаматтын кылмышын билесиң, сен рулда болгонсуң. Эгер полиция келсе, мен баарыны сенин мойнуңа коем. Сени мени бопсалат деп айтам. Тилек өзүнүн качуу жолун чийип жатканда, кеңсенин эшиги акырын ачылды. Басагөдө Назира турду. Анын көздөрү шешип, чачтары уйпаланган, бирок колунда Тилектин мыйзамсыз курал-жарактары сакталган тартмасынан алган тапанчасы бар эле. Бетме-бет. Кайда баратасың, Тилек? Деди Назира үнү муздак чыгып. Мени таштап чет өлкөгөбү? Мени азаматка же түрмөгө таштап кетейин дедиңби? Тилек катып калды. Ал Назиранын мынчалык тез аракет кыларын күткөн эмес. Назира, түшүнсөң. Мен сени куткаруу үчүн кетип жатам. Ал жактан адвокаттарды жалдайм, сени алып кетем. Калп айтпа. Назира кекирип жиберди. Мен сенин телефондогу сүйлөшүүлөрүңдү уктум. Сен мени сатканы жатасың. Азамат туура айткан экен. Сен менин өмүрүмдү эмес, менин акчамды жана үйүмдү гана сүйгөнсүң. Тилек акырын сумкасын столдун үстүнө койду. Анын жүзүндөгү жасалма мээримдүүлүк жоголуп, чыныгы жырткычтын келбети пайда болду. Ооба. Ошондой. Сен кимсиң? Сен киши өлтүргүчсүң.
Сенин ордуңа Азамат Акмак отуруп берген. Сен болсо мага келип, баарын айтып бергенсиң. Мен сени эмес, сенин байлыгыңды пайдаландым. Эми баары бүттү. Түшүр куралды. Күлүгүдөгү байкоочу. Мен бул көрүнүштү терезенин артынан, каршыдагы имараттын чатырынан байкап турдум. Жанымда эркин бар эе. Азамат азыр полицияны чакыралыбы? Деп шыбырады ал. Жок, күтүп тур. Алар бири-биринин шыныгы жүзүн толук көрсүн. Алар өздөрүнүн тозогун өздөрү курсун, деди мен дүрбүнү таштабай. Дала ошол учурда Назира Телектин бутуна ок атты. Телек бакырып жерге кулады. Назира сумканы алып качууга камдана баштаганда, кеңсенин ичине үчүнчү бирөө кирип келди. Бул Канаттын апасы эле. Ал колуна кичинекей бычак кармап алган. Анын бул жерге кантип келгени мен кийин түшүндүм, ал Назираны бир нече күндөн бери аңдып жүргөн экен. Канкырлор, деди кемпир титиреп. Баламдын өмүрүн алдыңар. Бириң түрмөгө тыгып кутулдуң, бириң байлыкка баттың. Мен силерди тирүү калтырбайм. Түнкү дүрбөлөң. Абал курчуп кетти. Назира тапанчасын кемпирге кезейди. Жолдон чык, кемпир. Сенин балаң кокусунан өлдү. Азамат баарын мойнуна алган. Деп кыйкырды Назира акылынан адашкандай. Мен мындан ары күтөө алган жокмун. Эркин, полицияны чакыр. Дедим да, имараттын өрт өчүрүүчү тепкичи менен ылдый секирдим. Мен кеңсеге кирип барганда Назира кемпирди түртүп жиберип, эшикке чуркап бара жаткан экен. Телек жерде каны агып жатты. Мен Назиранын жолун тостум. Кайда Назира? Дедим мен анын көзүнө тики карап. Дагы бирөөнү сүзүп, дагы бирөөнү түрмөгө жиберейин дедиңби? Назира мени көргөндө куралын түшүрүп жиберди. Азамат, мени куткар. Бул кемпир мени өлтүргөнү жатат. Телек мени сатты. Сени эч ким куткара албайт, дедим мен. Сен өзүңдү 5 жыл мурун мени аязга кууп чыкканда өлтүргөнсүң. Камакка алуу. Алыстан полициянын сиренасы угулду. Көп өтпөй кеңсеге куралчан кызматкерлер кирип келишти. Эркин далилдерди, видеорегистратордун флешкасын жана Телектин жашыруун документтерин алып келди. Назира менен Телекти колуна кишен салып алып кетишти. Канаттын апасы мен кучактап тынчтандырдым. Апа, эми баары бүттү. Адилеттүүлүк келди. Бирок бул баары эмес эле. Назира кетип жатып, мага карап. Азамат, сен жеңдим деп ойлойсуңбу? Сен дагы баарын жоготтуң. Сен 5 жыл өмүрүңдү мага бердиң, эми 60 жашыңда жалгыз каласың. Деп каткырды. Мен унчуккан жокмун. Анын сөздөрүндө чындык бар эле. Мен эркиндикке чыктым, бирок жүрөгүмдөгү муз дагы деле эриген жок болчу. 7 бөлүм. Акикаттын салтанаты, жана тор артындагы тагдыр. Сот залында жымжырттык өкүм сүрүп турду. 5 жыл мурун так ушул жерде мен Назираны сактап калуу үчүн жалган айтып, өзүмдү курмандыкка чалгам. Бүгүн болсо баары башкача. Судья видеорегистратордон алынган тасманы чоң экранга койду. Назиранын корккон жүзү, рулду кармаган титиреген колдору жана Канаттын өлүмүнө себеп болгон сокку. Залдагы элдин арасында наалат айткандар көбөйдү. Соттун чечими менен, деди судья үнүн катуу чыгарып. Азамат акталды. Анын мурунку соттуулугу толугу менен алынып салынсын. Ал эми Назира жана Телек кылмышты жашырганы, жасалма документтерди жасаганы жана киши өлтүргөнү үчүн күнөөлүү деп табылсын. Назиранын көз жашы жаңбырдай төгүлдү, бирок бул жолу ага эч ким ишенген жок. Телек болсо аксаган буту менен араң туруп, мага каардуу карат. Аларды алып кетип жатышканда, мен ордумдан туруп, Назиранын жанынан өттүм. 5 жыл мурун сен мага сени күтөм дедиң эле, деди мен шыбырап. Эми менин кезегим. Мен сенин түрмөдө кандай чиригениңди сырттан карап турам. Жаңы жашоонун алгачкы кадамдары. Соттон чыкканда таза абаны терең дем алдым.
5 жылдан бері биринчи жолу өзімді эркин сездим. Эркин жаныма келип, ийниме колун койду. Куттуктайм, досум. Эми сенин үйүң, мүлкүң баары өзүңө кайтарылат. Тилектин компаниясынан да компенсация өндүрүп алдык. Сен эми бай адамсың. Азамат. Байлык бактылуу кылбайт, эркин дейдим мен капалуу. Бирок адилеттүүлүк жүрөктөгү музду бир аз болсо да эритет экен. Мен биринчи кезекте Канаттын апасына бардым. Анын эски үйүн оңдоп түзөп, ага өмүрүнүн акырына чейин жете турган каражат бөлүп бердим. Ал мени кучактап ыйлаганда мен өзүмдүн баламды жогаткондой сезилдим. Назиранын азабы. Назира аялдардын түрмөсүнө катарылды. Ал жерде жашоо ал ойлогондон да катаал эле. Кече эле кымбат көйнөктөрдү кийип, сулуулук салондорунан чыкпаган айым, эми боз түстөгү катуу форма кийип, пол жууп жүрдү. Башка туткундар анын бай айым экенин билип, аны шылдыңдап иштетишти. Эй, сулуу, деди камерадагы эң таш боор аял. Сенин күйөөң сени каргойм деп отуруп бериптир, а сен аны сатып кеттиңби? Саткындарды биз бул жерде жактырбайбыз. Назира ар бир түн ыйлап мени эстеп жатты. Ал мен аязга кууп чыкканда кандай сезимде болгонумду эми гана түшүнө баштат. Бирок артка жол жок эле. Тилектин акыркы планы. Тилек болсо оорукананын түрмө бөлүмүндө жатты. Анын бутуна ок тийип, баса албай калган. Бирок анын ичиндеги жек көрүү өчкөн жок. Ал өзүнүн эски тааныштарына, кылмыш дүйнөсүнүн адамдарына кат жашырып жиберди. Азаматты жок кылгыла, деди ал өзүнүн катында. Ал менин жашоомду талкалат. Мен түрмөдө өлсөм да, ал тирүү калбашы керек. Тилектин буйругу менен көчөдө мени аңдыган кара түстөгү унаалар пайда болду. Мен эркиндикке чыктым дегеним менен, согуш али бүтө элек болчу. Түнкү чалуу. Бир күнү кечинде мага белгисиз номерден чалуу келди. Азамат, деди бирөөнүн үнү. Бул Самат эле, мени аяздан сактап калган Селсая. Сага эскертип коеюн дедим. Тилектин балдары сени издеп жүрүшөт. Алар бүгүн сенин жаңы батириңе келишет. Абайла, досум. Мен эркинге чалып куралданууга, жана каргонууга камдана баштадым. Мен 5 жыл түрмөдө жатып, аман калууну үйрөнгөм. Эми Тилектин иттерини мени оңой эле жеңүүгө жол бербейм. 8 бөлүм. Түнкү аңчылык жана эски достун жардамы. Түн жамынып, шаардын үстүнө караңгылык түштү. Жаңы батиримдин терезесинен сыртты карап, Саматтын эскертүүсүн эстедим. Тилек түрмөдө жатса да, анын узун колдору мага жетүүгө аракет кылып жатты. Мен жарыкты өчүрүп караңгыда отурдум. Түрмө мага бир нерсени үйрөттү. Эң коркунучтуу душман, бул сени көрбөгөн душман. Бир маалда батирдин алдына эки кара түстөгү жол тандабас токтоду. Андан куралчан 4 адам түшүп, имаратка кирип кетишти. Алар мени уктап жатат деп ойлошкон. Бирок мен аларды эшиктин алдында эмес, подвалда күтүп тургам. Саматтын кошууну. Мен подвалга түшкөндө, ал жерде Самат жана анын бир нече ишенимдүү көчү кесиптештери күтүп турушкан. Алар шаардын ар бир бурчун, ар бир тешигин билишет. Азамат, алар жогору чыгышты, деди Самат рация аркылуу. Биз алардын машиналарынын дөңгөлөктөрүн тешип, байланыштарын үзүп салдык. Эми алар бул жерден оңой менен чыга алышпайт. Рахмат, Самат, эми менин кезегим, дедим мен колума темир чынжырды алып. Мен батиримдин эшигине атайын капкан койгом. Кылмышкерлер эшикти талкалап келишкенде, жарылуучу кулак тундургуч граната, жарык берүүчү, иштеп кетти. Алар эч нерсе көрбөй, багытын жоготуп калышты. Ошол учурда мен караңгыдан чыгып, аларды бир-бирден зыянсыздандыра баштадым. 5 жылдык абак мени аяоосуз мушкерге айланткан эле. Тилектин иттеринин жеңилиши. 10 мүнөттөн кийин 4-өө тең жерде байланып жатышты. Мен алардын башчысынын чачынан тартып көзүнө тике карадым. Тилекке айтып кой, дедим мен муздак үн менен.
Эгер алдагы бир жолу мага адам жиберсе, мен анын түрмөдөгү жашоосун тозакка айлантам. Ал жерде менин дастурум көп, ал эми ал болгону байлыгынан ажыраган алсыз майып. Мен аларды полицияга тапшырган жокмун. Мен аларды Саматтын жигиттерине берип, шаардын четине таштап келүүсүн сурандым. Алар эми телек үчүн иштешпейт, алар эми телектин канчалык алсыз экенин билишти. Назиранын каты. Эртеси күнү мага түрмөдөн кат келди. Бул Назиранын каты эле. Кагаздын бети көз жаштан быршып калыптыр. Азамат, мени кечир. Мен сени сатканымда эми гана түшүндүм. Бул жерде күн сайын сени ойлойм. Телек мени калдангонун, мени эч качан сүйбөгөнүн кеч түшүндүм. Суранам, бир жолу келип кетчи. Сени акыркы жолу көрүп, кечирим сурагым келет. Мен катты колума кармап көпкө ойлондум. Жүрөгүмдөгү муз дагы деле эриген эмес, бирок Назиранын бул абалы мага жеңиш алып келген жок. Мен ага жооп жазган жокмун, бирок түрмөгө барууну чечтим. Өч алуу үчүн эмес, чекит коюу үчүн. Түрмөдөгү көздөшүү. Темир тордун артында Назираны көрдүм. Анын сулуулугунан эч нерсе калбаптыр. Көздөрү чөгүп, өңү кубарып кеткен. Ал мени көргөндө колун айнекке койду. Азамат, келдиңби? Деди ал ыйлап. Келдим, бирок кечирүү үчүн эмес, каштошуу үчүн, деди мен муздак. Сен мени аязда талаага кууп чыкканда, менин сага болгон сүйүм тоңуп өлгөн. Сен азыр өзүң курган түрмөдө отурасың. Мен сени дагы деле сүйүм. Деп кекирди ал. Жок, Назира, сен өзүңдү гана сүйүүсүң. Сен азыр кыйналып жаткандыктан гана мени эстедиң. Эгер сен сыртта, байлыкта болсоң, мени эчак унутуп калмаксың, мен ордумдан турдум. Мындан ары мага кат жазба. Сенин жашооңдо Азамат деген адам мындан ары жок. Мен чыгып баратканда анын артымдан өкүрүп ыйлаган үнүн уктум. Бирок менин ичимде эч кандай сезим ойгонгон жок. Жаңа душмандын пайда болушу. Мен түрмөдөн чыгып жатканда дарбазанын жанында турган бирөөнү көрдүм. Ал кымбат баалуу машинанын жанында турган, жашы 40-тардагы сырдуу адам эле. Азамат мырза, деди ал мага жакындап. Менин атым Максат, мен телектин мурунку бизнес өнөктөшүмүн. Бирок менин сизге айта турган башка сөзүм бар. Назира 5 жыл мурунку кырсыкта жалгыз эмес болчу. Машинада дагы бир адам бар эле. Жанал адам менин карындашым болчу. Менин денем муздап кетти. Демек Назира дагы бир чоң сырды жашырып келгенби? 9-бөлүм. Машинадагы 3 адам. Түрмөнүн басогосунда турган Максаттын сөздөрү кулагымда жаңырып турду. Машинада дагы бир адам бар эле. Мен 5 жыл бою Назираны жалгыз рулда болгон деп ишенип, анын күнөөсүн гана аркалап келгем. Эгер ал түнү Назира жанына бирөөнү салып алган болсо, демек менин курмандыгым 2 эсе адилетсиз болгон. Сиз эмне деп жатасыз? Дедим мен Максатка жакындап. Назира мага эч качан башкадам жөнүндө айткан эмес. Албетте, айтпайт болчу, Максат муздак жылмайт. Менин карындашым Айсулуу ошол кездеги белгилүү модель эле. Назира экөө жакын курбу болушкан. Ошол кырсык болгон түнү экөө тең мас абалында болушкан. Назира рулда, ал эми Айсулуу жанында отурган. Кырсыктан кийин Назира качып кеткен, ал эми Айсулууну телектин адамдары жашыруун ооруканага алып барып, изин суутушкан. Айсулуу ошондон бери майыптардын коляскасында отурат, ал эми Назира сени түрмөгө салып кутулган. Мен титирип кеттим. Назира бир эле Канаттын өмүрүн эмес, өзүнүн эң жакын курбусунун да тагдырын талкалап, аны жашырып келген экен. Жаңы союздаш же душман. Максат мени өзүнүн кеңсесине алып барды. Ал телектин мурунку өнөктөшү болгону менен,
Тилектин Назирага кылган кыянаттыктарын жана карындашынын абалын кечире албай жүргөн. Азамат, сен экөөбүздүн максатыбыз бир, деди Максат ишенимдүү. Сен 5 жылыңды жоготтуң, мен карындашымдын бактысын жоготтум. Тилек менен Назира азыр түрмөдө, бирок алардын жашыруун эсептеринде дагы деле миллиондор бар. Ал акчалар Айсулуунун дарылануусуна жана сенин компенсацияңа жумшалышы керек. Мага алардын акчасы керек эмес, Максат, дедим мен. Мен болгону чындыктын аягына чейин чыккым келет. Анда мага жардам бер. Тилектин жашыруун архиви бар. Ал жерде Назиранын гана эмес, шаардагы көптөгөн чоң кызматкерлердин кир иштери жазылган. Эгер биз ал архивди тапсак, Тилек менен Назира эч качан сыртка чыкпай тургандай кыла алабыз. Назиранын түрмөдөгү коркуусу. Назира камерасында отуруп, мени менен болгон жолугушууну эстеп жатты. Ал менин муздак көз карашымдан кийин өзүнүн аягы келгенин сезди. Бирок аны башка нерсе көбүрөөк коркутуп жатты. Бир маалда анын камерасына жаңы туткун аял кирди. Ал аял Назирага жакындап кулагына шыбырат. Айсулуу, сени салам айтты. Ал сени күтүп жатат. Назиранын өңү кубарып дубалга такалды. Жок, ал өлгөн. Тилек мага аны чет өлкөгө кетти деп айткан. Деп бакырып жиберди Назира. Түрмөнүн дубалдары Назира үчүн тар боло баштады. Ал Тилектин дагы бир калпына ишенип, Айсулууну унутуп калган эле. Эми анын өткөн жашоосунун арбактары биринин артынан бири келе баштады. Архивге жол. Эркин, Максат жана мен Тилектин эски дачасына бардык. Максаттын айтымында, архив так ушул жерде жашыруун подвалда сакталган. Абайлагыла, деди Самат, селсаяк досум, ал бизге жол көрсөтүп келген эле. Бул жерде Тилектин дагы дели берилген күзөтчүлөр болушу мүмкүн. Алар Кажоюнун чын өлүмгө да даяр. Биз имаратка киргенде күтүүсүз жерден сигнал берүүчү куралдар иштеп кетти. Караңгыдан куралчан адамдар чыгып, бизди курчоого алышты. Бирок бул жолу мен жалгыз эмес элем. Саматтын көчү балдары жана Максаттын күзөтчүлөрү каршылык көрсөтө башташты. Мен подвалга чуркап кирдим. Ал жерде темир сейф туруптур. Сейфтин коду Назиранын туулган күнү деп терсем, ашылган жок. Тилектин туулган күнү да эмес. Ошол маалда мээме бир ой келди. Мен кырсык болгон күндүн датасын тердим. Чык. Сейф ачылды. Ичинде калың папкалар жана видеокассеталар жатты. Эң үстүндөгү папканы ачсам, Айсулуу, кырсыктан кийинки операциялар деген жазууну көрдүм. Сокку. Папканын ичинен бир сүрөт чыкты. Анда Назира менен Тилек ооруканада Айсулуунун жанында турушат. Бирок эң коркунучтуусу, папканын эң түбүндө менин атым жазылган башка бир документ бар эле. Аны окуп жатып, менин көзүмө жаш келди. Көрсө, Тилек мени камакка алууну алдын ала пландаган экен. Ал Назирага рулга отурууну өзү сунуштап, кырсыкты атайын уруштурган болушу мүмкүнбү? Азамат, чык бул жерден, имаратты өрттөп жатышат. Деп пикирди Эркин. Мен архивди кучактап сыртка атып чыктым. Артыбызда Тилектин дачасы жалынга оранып калды. Тилек өзүнүн сырларын биз менен кошо өртөп кетүүнү каалаган окшойт. 10 бөлүм. Калптын империясынын кулашы. Тилектин дачасы өрткө оронуп, кара түтүн асманга көтөрүлүп жатты. Мен колумдагы архив салынган темир кутуну бекем кучактап сыртка атып чыктым. Артымдан Эркин менен Максат жетип келишти. Биз унаага отуруп, ал жерден алыстап баратканда, менин оюмда бир гана нерсе бар эле. Тилек мени каматууну алдын ала пландаганбы? Биз коопсуз жерге келип, архивди ачтык. Папкалардын арасынан саргайган бир келишим чыкты. Анда Тилектин колу жана Назиранын макулдугу коюлган. Келишимдин мааниси үрөй учурарлык эле.
Тилек Назираның кылмышын жаап жашыруу үчүн эмес, менин мүлкүмдү жана компаниямды толук тартып алуу үчүн ушул кырсыкты пайдаланган. Алар мени түрмөгө жиберип, мүлкүмдү ишенимдүү башкарууга алып, анан банкрот кылып, өздөрүнө өткөрүп алышкан. Азамат Карачы, деди эркин бир документти көрсөтүп. Тилек ошол түнү канатта сүзүлгөн жигитти, атайын ошол жолго чыгарган окшойт. Ал канаттын карызы бар экенин билип, аны жумуш бар деп чакырган. Бул жөн эле кырсык эмес, бул кылдат пландалган адам өлтүрүү. Мен ордумдан туруп кеттим. Деним титиреп, көзүмө жаш келди. Назира. Менин сүйүктүү аялым. Ал ушул кандуу пландын бир бөлүгү болгонун билип туруп, менин 5 жыл бою бир төшөктө жатканбы. Айсулуу менен жолугушуу. Эртеси күнү максат мени шаардын четиндеги тынч бир реабилитациялык борборго алып барды. Ал жерде майыптар коляскасында отурган, көздөрү муңдуу, бирок сулуу бир келин отуруптур. Бул Айсулуу эле. Саламатсызбы, Азамат, деди ал үнү назик чыгып. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Менин байкуш карындашым Назира сизге кылган саткындыктын баарын билем. Ошол түнү ал рулда эмес, мен жанында отурганда ал мага Тилек баарын чечет, Азамат бизди куткарат деп айткан. Ал сизге ишенген эмес, ал сизди колдонгон. Айсулуу, Назира азыр кайда экенин билесизби? Деп сурадым. Ал азыр түрмөнүн ооруканасында. Анын нерви чыдабай, акылынан ажырай баштаптыр. Бирок Тилек дагы деле тынчый элек. Ал түрмөдөн качууну пландап жатат, деди Айсулуу коркуу менен. Назиранын акылынан ажырашы. Түрмөнүн ооруканасында Назира дубалды тиктеп отурду. Ал ар бир бурчтан мени көрүп жатты. Азамат, кечир. Азамат суук деп күбүрөнүп өзү менен өзү сүйлөшүп жатты. Түрмөдөгү аялдар аны жинди деп атап, жанына жолобой калышкан. Бир маалда ага бир кат келди. Кат Тилектин адамынан эле. Назира, бүгүн түнү сени алып кетебиз. Даяр бол. Биз чет өлкөгө кетебиз. Азаматты болсо өлүү деп эсептей бер. Назиранын көзү жанып кетти. Ал Тилектин дагы бир жолу аны куткарарына ишенди. Бирок ал Тилектин аны тирүү күбө катары жок кылуу үчүн гана алып кете жатканын билген жок. Түнкү качуу жана тузак. Түн ортосунда түрмөнүн ооруканасынын терезесинен жип ыргытылды. Назира акырын ылдый түшүп, аны күтүп турган кара түстөгү унаага түштү. Унаанын ичинде беткап кийген адамдар отурган. Бирок алар шаардын четине жеткенде жолду полициянын машиналары тороп калды. Бул эркин экөөбүздүн тизген тузагыбыз эле. Архивдеги маалыматтардын негизинде биз Тилектин качуу жолдорун алдын ала билгенбиз. Машина тактып, ичинен Назира атып чыкты. Тилек, кайдасың? Деп кекирди ал. Бирок унаадан Тилек эмес, мен чыктым. Тилек сени куткаруу үчүн эмес, өлтүрүү үчүн киши жиберген, Назира, дедим мен ага жакындап. Мына бул адамдардын чөнтөгүндө сени уктатуучу дары жана тапанча бар. Сен ал үчүн керексиз буюмсуң. Назира жерге чөгөлөп, асманды карап бакырып жиберди. Анын акыркы үмүтү да күлгө айланды. Тилектин соңку кадамы. Тилек өзүнүн камерасында качууга даярданып жатканда, эшик ачылып, полициянын атайын отряды кирип келди. Тилек мырза, сиздин жаңы кылмыштарыңыз адам өлтүрүүгө буйрук берүү жана качуу аракети боюнча кошумча айыптар тагылды. Эми сиз өмүр бою ушул жерде каласыз, деди тергөөчү. Тилек столду бир уруп, тиштерин кычыратты. Ал жеңилгенин түшүндү. 11 бөлүм. Акыркы тозоктун басыгысында. Түрмөнүн ооруканасынын алдындагы качуу аракети ишке ашпай калгандан кийин Назиранын көздөрүндөгү акыркы үмүт оту өчтү. Ал жерде чөгөлөп, колуна кишен салынып жатканда мага карап. Азамат, мени өлтүрүп эле салчы.
Бул азаптан көрө өлүмү артык, деп өксөп ыйлады. Бирок мен ага жакын барган жокмун. Анын көз жашы мени мындан ары толкутпайт эле. 5 жылдык аяз менин сезимдеримди таштай катырган. Назира, сен өлүүгө татыктуу эмессиң. Сен тирүү калып, өзүңдүн кылганыңды ар бир секунд сайын эстеп жашашың керек, дедим мен муздак үн менен. Аны кайрадан катуу тартиптеги камерага алып кетишти. Ал эми Тилектин камерасында башкача оюн жүрүп жаткан эле. Тилектин акыркы куралы. Тилек түрмөдө өмүр бою каларын түшүнгөндө, ал өзүнүн эң акыркы жана эң кир картасын ойноону чечти. Ал тергөөчүгө мени менен жолугушууну суранганын айтты. Азаматка айткыла, менде анын ата энесинин өлүмү тууралуу маалымат бар. Эгер келбесе, бул сырды өзүм менен кошу көргө алга кетем, деп айтты ал. Эркин мени тактатконго аракет кылды. Азамат, барба. Бул анын кезектеги тузагы. Ал сени акыркы жолу сындыргысы келип жатат. Бирок менин ата энемдин 10 жыл мурунку табышмактуу өлүмү, алар жол кырсыгынан каза болушкан, менин жүрөгүмдөгү чоң жара эле. Мен барууну чечтим. Темир тор артындагы сүйлөшүү. Тилек майыптар коляскасында отурат. Анын жүзү саргайып, көздөрү ичине кирип кеткен. Мени көргөндө ал кесирлүү жылмайды. Келдиңби, баатыр? Сен жеңдим деп ойлойсуңбу? Ооба, мени каматтың, байлыгымды алдың. Бирок сен менин ким экенимди аягына чейин билбейсиң. Ата энем жөнүндө айт, деди мен тиштеримди кычыратып. 10 жыл мурун сенин атаң менин бизнесиме таскоол болгон. Ал менин биринчи курулуш компаниямдагы уурдаоолорду билип калган эле. Ошондо мен анын машинасынын тормозун бузуп коюуну буйругам. Бирок эң кызыгы эмнеде, билесиңби? Тилек мага жакындап шыбырат. Ошол тормозду бузуп жатканда мага ким жардам бергенин билесиңби? Назиранын атасы. Ооба, сенин кайнатаң. Менин башым тегеренип кетти. Жок, калп айтып жатасың. Калп эмес. Назира муну башынан эле билчү. Ал сени сүйгөндүктөн эмес, сенин атаңдын байлыгын жана келечектеги компанияңды бизге өткөрүп берүү үчүн сага турмушка чыккан. Биз сени 10 жыл бою аңдып, акыры 5 жыл мурунку кырсык менен сени биротоло жок кылууну пландаганбыз. Назира сени түрмөгө өзү жөнөткөн, анткени ал сенин көзүңдү карап тура албай калган эле. Соккудан кийинки боштук. Мен түрмөдөн чыкканда буттарым шилтенбей калды. Бүткүл жашоом калп экен. Сүйүм, план, никем кылмыштын бир бөлүгү, ал эми кайнатам, атамдын өлтүргүчү. Мен шаардын четиндеги дарыянын жээгине келдим. Суук шамал бетти ачыштырат. Колумда Назира менен Тилектин кылмыштары жазылган архивдик папка. Мен аны сууга ыргыткым келди, бирок токтодум. Жок, дедим мен өзүмө. Эгер мен азыр багынсам, алар жеңген болот. Алар мени өлтүрө алышкан жок, эми менин рухумду да өлтүрө алышпайт. Саткындыктын акыры. Мен Назиранын атасына, Каримге бардым. Ал карган, жалгыз калган адам эле. Мени көргөндө ал баарын түшүндү. Кечир мени,